Bir жолу mahram менен намахрам маселесин айтып атканда бул аял менен эркектин ортосунда маселе да. Анан айтып атабыз. Ар бирин айтып ачыктагандан кийин бөлө тууралуу келип калды. Бөлө махраммы дегенде жок, бөлө намахрам десе бирөө суроо берип атпайбы? Эркек болсочу депчи. 5 мүнөт дейбиз го. О 5 мүнөтүбүз өзүбүз билбейбиз ал канча экендигинчи. Кааласам дегени баалы, не дегени? Уккан адам ишенип алып күтөт. Bir adam kitap okуп өз алдынча илим алайын деп аракет кылып, түнү бою окуп отурган экен. Жанында шам чырак күйүп турган экен. Шам чырак күйүп турса, китепти окуп келип атып, сакалдын өкүмү чыгып калыптыр. Сакал бир муштум болуш керек, андан ашканы макрух болот. Кыскартып коюш керек деген жерге жетип, сакалын кармаса ашып калыптыр да. Шашып кетип, охо, меники өкүмдөн ашып кетти деп. Алардын рызкысын Аллах өз жоопкерчиликке алган, сиздин рызкыңызды Аллах өз жоопкерчилигине алган. Bir bay kişi var eken, üybülösünde jakşı sarptaydı eken baylığынан, üybülösünde en jakşı tamak aştardı jediredi eken. Anan men dünyadan kaytkandan keyin üybülöm kıynalıp kalbasın dep, bul dünyadan ötse da üybülösü iştebese bola turgançalık baylık da çoğultup koyuptur da. Genençilik. Anan kündördün birinde bir yerde gövrök möne turup kalıp, tamak içer maalda keçigip, anan üyüne kelse, üyde bir tiştemden nangal baktır da buğa. Eşteke kalmadı bu mağa dese, yok eşteke kalmadı. Açuğusu kelgen boydan sırtqa baylığın kötörüp alıp çıkıp, bir öden bir jer tilke satıp alıp. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Ulu sahabalardan birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nevresi Hasan ibn Ali. Ali radıyallahu anh balası Hasan radıyallahu anh'ın aytkan akıl nasihatlarından. Adam balasına Allah Teala bu dünyada akıl bergen, oşol akılы arkılуу айтылган сөздү туура түшүнүп, катадан туураны айырмалап, туура иш кылууга милдеттендирген. Адамдын мойнуна жүктөлгөн милдеттер ушул акылына негизделет. Bir adamdın bardык дене башы сак, ден соолугу жакшы, бирок акылы жок. Ага шарият өкүм бербейт намаз окугачы. Ал адамга шариятта bir ажылыкка баруу, же орозо кармоо жана башка ушул сыяктуу өкүмдөр жүктөлбөйт, себеби анын акылы жок да. Ошол үчүн Аллах Таала берген акыл менен бизден дагы акылдуу болгондордун насааттарын мындай угуп, талдап, жөн эле угуп койбой айтылган нерседен өзүбүзгө тиешелүү жерин алышыбыз керек. وأخرج ابن عساكر عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال اعلموا أن الحلم زينة. İbn Asakir rahmetullahi aleyhi Hasan ibn Ali radıyallahu anhudan rivayet kılar. Hasan radıyallahu anhu aytты: "İ'lamu bilip koygula, jakşılap, көңүл koyup, düşünüp algıla, annal hilma zinatun. Jumşaktık bul adamga zinat, kovuzduk bolup berет. Jumşak мүнөздүүлүк. Hilm degen kayсы bir uçurda açuğumuz kele turgan iş bolup durup, bирок açuğumuzdu izhar kılıp körсөтпөй, özüңüzdü karmana bilgendiğinizde hilm dep aytat. Jumşak мүнөздүүлүк dep aytat. Bul tuğasa bolboyt bu. Adam uşunu үйрөнөt. Açuusu kelgende ele açuusun çıgara koygonduk al janwarlardын sıfatı bolot. Açuusu kelse it da kabat, at da tebet, türdүү kıymıl hareketli janwarlar деле kıla beret. Meni açuum kelgende ушундай болуp kalam. Daroo çıgıp ketet da degen üzür emes bulчу. Akıldуу insan açuusun tыя biliş gerek. Hilim, jumşaktık bul, zinat adam balası üçün kovuzduk bolot. Wal wafa muruatun. Aytkan uadaga bekem turu adamgerçilik bolot. Bizge de bugünkü күндө аябай зарыл болуп аткан sıfattardын birisi ушул. Бирөөгө уада бергенден кийин аткарыш керек yani. Баякы адамдан кутулуш үчүн эле уада берип койбош керек. Качан кайтарасың карызды десе баланча күнү. Ал күнү кайтара турган ниети жок. Болгону ушинтип айтып коет. Бул нерсе Аллах Таалага жакпайт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде буйруп айтат, силер берген уадаңарды уада бергенден кийин аткаргыла дейт. Эки жүздүү адамдын мисалы мына ушул. Sıfatı ушул болот, берген уадасын аткарбай коет ал. Уаданы бере берет, эч нерседен коркпойт, ал аткарбайт. Анан көңүл бура турган нерсе аткарбайт менен аткара албай калды экөө башка нерсе.
Bir adam uada berdi, balança günü jolugabыз dep, kayсыл bir sebeplerden, üzürlerden ulam, oşol günü jolukkanга küçü jetpey kaldı, mümkünçülük bolbay kaldı. Bul atkara alбай kaldı. Buga Allah Taala dagı keçiret bunu. Bирок atkarбай койгон жаман да. Bilip durup oşol uadasına amal kılbagandık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat, bul iki yüzlülüktün sıfatları, iki yüzlü adamın münözü şunday bolot. Uada beret atkarbayt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberçilik verilgenge çeyin bir adam menen soda satık kıldı dağı. Bayak adamdın biraz beresesi kalıp ketti Peygamberimiz'da. Anan azır turup durmasa alıp kelip berem de үйüne ketken boydan bergen uadasyny unutup kalıptır da. 3 günden keyin estep kayra kelse Peygamberimiz janakı ele jerde turgan eken. Kelgen uçurda aytты, sen meni ayabay kıynap koydun dep aytты da. Uada bergende bugün bir-birimizge de işenbey kaldık. Sebebi 3 gün emez 3 yıl tursaң da kelbey koyuver aldık. Estegenden keyin ketip kaldı boluş kerek dep kelbey koyuver bizdikiler. Oşol üçün iki taraptan teң uada berilgen adam dagı uada bergen dagı uşuga köngül buruş kerek bolot da. Uadaga amal kılış kerek. Atkara albaysызбы? Anda hareket kılam degendi koşup koyuş kerek da. 5 minut deybiz ko. O 5 minutubuz özübüz bilbeybiz al kança ekendiginçi. Kalasam degeni alıp, ne degeni? Ukkan adam işeni alıp gütөt. Musulman андай bolboyt. Musulman bir vakti belgilegenden keyin oşogo toluk hareket kılış kerek. Andan keyin nasihatında aytat, "Vel acelete safahun", şaşkalaktık bul akmaktık deyt. Şaşa berбеш kerek. Çeçim kabul alganda, kандай bir эле жерде şaşsa bolot. Akıret işlerini atkarganda. Жақшы амалдарды атқарғанға шашат, бирок анда дагы акылдуулук менен акылдын баарын бир жака жыйнап коюп шашып кетпеш керек. Мурдакы доорлордо bir kişi kitap окуп аткан экен. Китепти өзү эң жакшысы жалпы адабият элге арналган китеп эмес болсо, анда устаз, аалымдар менен окуш керек да. Bir adam kitap okup öz aldınca ilim alayın dep hareket kılıp tünü boyu okup oturgan eken. Janında şam çırak kuyup durgan eken. Şam çırak kuyup dursa kitapты okup kelip atıp sakalдын ökümü çıkıp kalıptır. Sakal bir muştun boluş kerek, andan aşkanı makruh bolot, kıskartıp koyuş kerek degen жерге жетip sakalın karması aşıp kalıptır da. Şaşıp ketip, oho meniki ökümden aşıp ketip dep şam çırakka tuta kalıptır da. Şam çırakka tutkanda koluna çeyin küyse koyu vergen eken bardık sakalı kuyup kalıptır da. Bul emi akmaktık da, şaşpağınız, gün taң atsın. Anam kayçı menen çıraylı bulup alıp alыңыз. Oşol siyaktуу bizde emi bul bir misal. Şunda şaşıp yürgen uçurlarımız köp bolot da. Bir nerseni surap jibергende, alımlardan, ustazlardan surap jiberебиз. Bir jolu mahram menen namahram masalesini aytıp aтканда bul ayal менен эркектин ортосунда маселе да. Anan aytıp atabыз. Har birini aytıp açıklagandan keyin böle turalı kelip kaldı. Böle mahram mı degende jok, böle namahram dese biri suro berip atpay, erkek bolsaçı depçi. Bul özü kiçine oylansa özünde de başı jeter. İştetkisi kelbeyt da. Daro surayt, sırttan malumat alıp je başты işletpegenge könüp kalıp oşul jakşı emes. Vel acelete safahun deydi. Aşıkpağınız, şaşılbağınız bul aşıgуу, şaşılуу, akmaktıkka alıp barıp koyat. Oşonduktan çeçim kabul alganda dagı, biröler menен süйлöşүp atkanda dagı. Birö menен bir süйлöşүp atıp bir söz ukканда эле daroo, bul adam mындай экен, birazdan kine jakşı экен. Dep эле çeçimlerdi özgörtө berебиz da. Şaşpağınız, jakşılap bir көңүл коюңуз. Andan keyin bir çeçimlerdi kabul alsak bolat. Andan keyinki nasihatında aytat, "Vas-safaru du'fun", safar bul maşakat, kıyınçılıklar var, oşol üçün safarda adam biraz alsıraşı mümkün deydi. Andan keyinkisinde "Wa mujalasata ahli dana'ati shaynun", tömön adamlar menen aralaşıp otura bergendik, bul adam balasına kemçilik bolup eseptilet. Tömön adam dep kimdi aytat? Tömön adam dep akıretти ойлобогон, dünya жашоосун gana, kursagın gana ойлогондор менен otura berseňiz, sizdin da dengeniňiz oşolorgo түшүп kalat. Oşol üçün alar menen otursa bolot, alardын dengелин akıretke götөрүш үчүn otursa bolot. A bирок жөн эле маектешип otura bergen adamdын dengелин tömөндөтүп жиберет. Andan keyinki nasihatında "Wa muhalatata ahlil fiski ribatun", günökör adamlar menen aralaşıp жүрүү bul adamlarga doğumat payda kılat deydi. Günökörler menen aralaşıp жүрсөңүz, zökürler menen, kıskası Allah Taala şariatta
кыйган нерселерди аткаргандар менен айланып аралашып жүргөн болсоңуз, элдерде дагы бул да ошондой экен деген ой пайда болуп калат да. Ошол үчүн күнөөкөр адамдар менен аралашууга бир эле учурда уруксат берилет, ал дагы аларды даават кылыш үчүн, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш үчүн аралашууга шарият уруксат берген. Андан башка учурда аралашып, алар менен отурууга болбойт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда хадисте айтат, Бани Исраил коомунун кыйрагандыгынын себеби ушул болгон. Аллахтын өкүмүнө баш ийбегендер менен аралашып олтурууда кой баккан адамга койдун сыпаты жуккандай күнөөкөрдүн сыпаты тез эле жугуп калат. Ошол үчүн аларды жакшылыкка чакыруу максаты болбосо, эң жакшысы аралашпай эле койгон жакшы. Жакшылыкка чакыра албайсызбы? Сизди өз багытына алар чакырып кетиш коркунучу барбы? Анда аралашпай эле койгонуңуз жакшы. Эң жакшысы ушул. Андан кийинки насаатында айтат: "Ва ахраж ибн Асакир ан al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala an-nas arba'atun." Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu айтат, адамдар төрт түрдүү болот дейт. Бул эми жөн эле ой айтып койгон жок, балким адамдар менен аралашып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жана анын сахабаларынан, атасы Али радhiyallahu анхудан алган илим менен салмактап, таразалап туруп айтып атат. Адамдар баары төртөө болот экенсиңер дейт. Алардын бириси Faminhum man lahu khalaqun wa laysa lahu khuluqun. Bir adamdardın köp bir dünyoluk jактан үлүшү бар, байлыгы бар, бийлиги бар. Бечаралардын кулук мүнөзү жок. Кулук мүнөз жок аларда. Мамиле, бирөөнүн көңүлү деген эчтеке эмес алар үчүн. Жаныбардын көңүлү менен адамдын көңүлүндө айырмасы жок. Экинчи түрдөгү адамдар бар. Wa minhum man lahu khuluqun wa laysa lahu khalaqun. Кээ бир адамдар бар, бечаралардын кулук мүнөзү аябай жакшы, жумшак мүнөз, мамилелүү адамдар бар. Алардын колунда бир мүмкүнчүлүгү жок. Колу жука, жакшылыктан анчалык үлүшү жок, байлыгы жок, бирок кулук мүнөз жакшы. Wa minhum man laysa lahu khuluqun wa la khalaqun. Дагы бир адамдар бар, бечаранын же байлыгы жок, же ахлагы жок, да эчтекеси жок. Анын байлыгы барды дагы, ахлагы барды дагы тоготпойт ал. Ойчу ал адам беле деп кое берет да. Чечим чыгара берет. Ошол үчүн текебер байды Аллах жаман көрөт, бирок текебер кедейди андан да жаман көрөт да. Неге текеберленип атасыз? Байдыга түшүнсө болот, эми бир нерсеси бар, көзүн май басып калыптыр. Сени көзүңдү эмне басты деп. Көзүңдү ачпайсыңбы деп. Ошол үчүн үчүнчү түрдөгү адамдар бар, бечаралардын же бир кулук мүнөзү жок, же бир байлыгы жок. Фазака шаррун наси. Хасан ибн Али радhiyallahu anh мына ушулар эң адамзаттын жаманы ушул адамдар дейт. Же ахлагы жок, же байлыгы жок. Байлыгы болсо неге мындан көрө жакшыраак? Байлыгы бар, ахлагы жок адам. Себеби кээ бир данышмандар айтат, берешен адам ахлагы анча-мунча бузук болсо да Аллах кечирип кое берет экен. Берешендиктин себебинен күнөөлөрү кечирилип кетиши мүмкүн экен. Бул акыркы адамда бечара же байлыгы жок, күнөөсүн ахлагы менен кетирген катасын жууп алайын десе. Ошол үчүн бул эң жаман адам. Эң акыркысы жана өзгөчөсү wa minhum man lahu khuluqun wa khalaqun. Кээ бир адамдар бар, Аллах Таала аларга берешендик кылып, ахлакты дагы берген, байлыкты дагы берген. Фазака афдалун нас. Бул адамдардын эң мыктысы. Азыр айтылган нерседе эки нерсенин биригиши же жок болушу же бирөөсү эле табылгандыгы тууралуу айтылып атат. Бул нерселерде байлык маселеси боюнча өзүңүздү башкаларга салыштырбаңыз, эч качан андай деңгээлге жетпейсиз. Себеби Аллах ар кимдин өзүнө ылайык рызкы берген. Бул жерден ала турган үлгүбүз кулк мүнөздү оңдоого. Байлык болбосо дагы эч болбосо мүнөз болсун. Көп акча болбосо дагы көп ширин сөз болсун эч болбосо. Бирөөлөргө байлык менен пайда жетпесе дагы кол күчүңүз менен пайда берип жашаңыз, ушул эң мыкты. Аллах Таала ошол үчүн байлыкты, акыретти курсун деп берген. Акыретти куруш үчүн иштеткен, акча короткондорду Аллах Куранда мактаган. Берешен деп айткан алар. Ошондуктан бир бай киши бар экен, үй бүлөсүнө жакшы сарптайт экен байлыгынан, үй бүлөсүнө эң жакшы тамак аштарды жедирет экен. Анан мен дүйнөдөн кайткандан кийин үй бүлөм кыйналып калбасын деп, бул дүйнөдөн өтсө дагы үй бүлөсү иштебесе боло турганчалык байлык да чогултуп коюптур да. Кененчилик. Анан күндөрдүн биринде бир жерде көбүрөөк мөнөт туруп калып, тамак ичер маалда кечигип, анан үйүнө келсе, үйдө бир тиштем нан калбаптыр да буга.
Eштеке калбадыбы мага десе, жок, эштеке калбады. Ачуусу келген бойдон сыртка байлыгын көтөрүп алып чыгып, бирөөдөн бир жер тилке сатып алып, усталарды топтоп акчаны берип, мынау бүгүн азыр баштайсыңар, мешит курасыңар ушул жерге. Аларды ишке салып коюп үйгө келиптир да. Үйгө келсе аялы кайга кеттиңиз акча байлыкты көтөрүп? Болду, мен эми ойлонбой эле өлсөм боло берет эми деп. Эмнеге? Мени дүйнөдө курсагым үчүн бир тиштем нан менен эстебегендер өлгөнүмдөн кийин садака берчүдөй эмессиңер силер деген экен. Ошол үчүн биз байлыгыбызды бизден кийин эстебей турган адамдарга калтырып, ушул жакшы деп ойлоп калганыбыз өкүнүчтүү да. Алардын рызкысын Аллах өз жоопкерчиликке алган, сиздин рызкыңызды Аллах өз жоопкерчилигине алган. Сиздеги мүмкүнчүлүктөн өзүңүз акыретти куруңуз да. Байлык, бийликтин максаты мына ушул. Пайдаланасыз эмне үчүн? Тамактан наар өткөрүш үчүн эмес. Башка бирөөлөргө жардам берип, Аллах Тааладан берешендик алыш үчүн. Аллах өзү байлык берип туруп, дагы өзү айтып атат да, берсең онго көбөйтүп берем деп. Ошол үчүн бул жакшылык адам баласынын байлыгын да, мүнөзүн дагы, соолун дагы, дүйнөдө жашоосун дагы, берекесин дагы көбөйтөт. Аллах жолунда болгон болсо жана калыс болгон болсо. Ошондуктан ниет кылалы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кулк мүнөздөрдү оңдоп, болгон мүмкүнчүлүктөрдөн Аллахтын жолуна сарптоого. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта.